Assalamu alaikum ардактуу Ошкобар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздарбы? Биз Ноокаттан салам айтабыз сиздерге. 23 февраль 2022 жыл Ноокат жергесиндебиз. Тактап айтканда Зулпуев айыл өкмөтүнүн Айбек айылында турабыз бүгүн. Айбек айылынан жакшы ат сатууга коюлду. Ушул ат тууралуу маалымат берип сиздерге бөлүшүп өтөбүз туугандар. Атты байкаңыздар, мына ээсинин өзүнөн сурайбыз. Жаккан болсо байланышып алып алыңыздар туугандар. Көрүңүздөр, экрандан алыстабаңыздар. Бураарын кайтарып келишкен ат экен. Ассаламу алейкум Алим, кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Келдик. Атты сатайын депсиз да, 5 кашка экен жаныбар. Ассаламу алейкум. Бу данчак. Пародасы данчакпы? Жашы кандай эми жашы? Жазга быштыбы? Ону кунан экен бул, Жаз болуп калды эми. Эсеби пышты. Эсеби пышты дей беребиз да. Караганга жоош. Тишинде мындай көрсөтүп коеюн, ончо-мунча ишенбеген эмелер болот да. Базуулары жок, мынакей. Колго жоош экен, Колго жоош экен. Көрүңүздөр, жоон жолпусунан келген. Сиз тайынан бери эмне дедиңиз бе муну? Акамдын аты бул өзү. Мындайча айтканда турган ат эми. Минилбей эле. Минилбей эле турган. Ака улак алып барышты. Кирип чыгыштары жакшы экен. Кирип чыгышы, ордунан жеңилдиги кандай эми? Жеңилдиги өтө жеңил. Эми данчактын жүрбөй улакка жарабай калганы болбосо керек. Такалары бар экен. Такалары бар. Путу колу таза экен, Эч дебеленип, ден соолугу. Онто дебеленип болуп минилбей эле турат бул. Минилбей эле. Соруларында мына дене мүчөлөрүн жакындан байкаңыздар. Бою ошондо канча чыгып алды эми мунун? 1.60-65 аралыгы экен, мындай. Расчет менен 1.60-65 тегерегинде экен туугандар. Данчак издегендер ээси менен байланышсаңыздар болот. 4 туяк ак, мындай пешенеси мурдуна чейин кашка экен жаныбардын. Эми кызыккан адамдар өздөрү тарбиялап алса, улакка. Эми жаш экен, улакка үйүргө тарбияласа болот экен да, мындай кунан эсебине бышты деди мынакей. Жазга эми жаз болуп калды, эми бышты дей берели. Эмелерин дагы көрсөтүп өттүк, тиштерини. Ростовтон келген. Ростовтон алып келинген бул. Эми бул сиз эч кандай алып сатпайсыз, дыйканчылык эле да эми бул. Акамдын аты бул. Өткөндө мен бир ат базарга алып чыктым эле. Ошодон сурагандар көп болгондон акам айтты эми жөлдө турат, өмүрүн өткөрбөй. Базарга салып көрбөйсүң өтөп. Кеңештик дагы майыл дедиле. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ээсинин өзүнөн дагы маалыматты уктуңуздар. Эми бастырыңчы дагы, бир бастырып коюң, басыгын дагы байкаңыздар. Жакса алып каласыздар, номерин айтабыз туугандар, баасыны сурайбыз. Калган маалыматты кызыккандар болсо, биз айткан дареке Айбек айылына келип көрсөңүздөр болот экен туугандар. Буга жаш нерсе экен, тарбияны бериш керек экен, миниш керек экен да, мындайча айтканда, кийинки жылы сезонго улакка даяр экен да. Багып тарбияны берсеңиздер туугандар. Кайтара бериң. Кайтарыңчы эми. Резки бир эмеде ордунан кичине кой бериңчи, ордунда турса эми. Сакал экен. Болот, кыска эле. Жаш нерсе экен. Эми мунун баасын канча дейсиз, Алимбек? $5,000 дейм эми. $5,000. Бул эми ундан алып канча мээнет кетти, ушунчалык. Даража жеткиргенге даяр болду.
Азыр колуңдарда Ростовтан келген танчактар көрүп атасыңар. 3000 доллар деп атат. Жолун эле көп кетип калып атат, мындайча айтканда. Келгенде эле колдон колго эле көтөрүлүп кетет экен. Мынакей туугандар, сиздерге маалымат берип өттүк. Эми байланыш үчүн кайсы номер менен байланышат? WhatsApp эле иштетесиз, сизде Telegram'ыңыз жок болсо керек. Байланыш үчүн + 996 кодун тересиздер. Башка мамлекет, коңшу мамлекеттерден чалып сатсаңыздар 776 менен 17 35 69 номери менен ээси менен байланышсаңыздар болот туугандар. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Калган маалыматты ээсинин өзүнөн аласыздар. Саламатта калыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр.